Бисмиллахир-рахманир-рахим. Алла Таалага мактоолор, сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммед Мустафа саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болсун. Чоң ата устазыбыз Абдулла Сиражуддин аль-Хусейни рахимахулла, Аллахым устаздарыбыздан, чубак устазыбыздан ыраазы болгон болсун. Ошентип Рамазандын акыркы 10 күндүгүнө дагы кирип калдык. Акыркы күндөрүн береке менен, ибадат менен, мындай Кудайдан берекени тилеп ибадат менен, жакшы сооп амалдар менен өткөрүшүбүз керек. Ушул дуанын артыкчылыктары, анын адептери жана ар кайсы учурларда кайсы зарыл дуаларды кылыш керек. Ушул китептин 124 бетинен биз пайдаланмакчыбыз. Мындайча айтканда, кадыр түндү кадырлоо. Кадырлоо аны ибадат менен өткөрүү болмокчу да. Имам Тирмизи бизге жеткирип берет, Айшенебиз айтат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын көңүлү өтө куунак, маанайы көтөрүңкү жакшы абалда экенин байкап сураган. О Алла Тааланын элчиси дейт: "Ин алимту", эгерде мен кадыр түн экендигин белгилерине таянып билип калсам, кайсыл дуаны айтышым керек дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтып атат, төмөнкү дуаны айткын дейт. Аллахумма, о жараткан Аллах, иннека афуун, сен кечиримдүү затсың. Тухиббул афуа, кечиргенди жакшы көрөсүң. Фафу анни, менин күнөөлөрүмдү кечиргин деп. Анан бул кечирим мааниси бар биринчи. Араб тил баягы сөздүн төркүнү бар го. Ошол сөздүн төркүнүн түбүн казып келгенде кечирим мааниси, анан экинчи афия, тынчтык мааниси бар. Аллахым, сен тынчтыктын ээсисиң жана кечирүүчүсүң. Мен сен жана кечиримди жакшы көрөсүң, мени кечиргин, жана тынч жакшы жашоо урологун деген мааниде айкалышып кетет бул жерге. Ханафи чоң алым Мухтар ас-Сахха китебинде айтат, ал-афия деген тынчтык деген сөз, афия мааниси. Дифауллахи анил ибад, Аллах Таала пенделерди өз коргоосуна алып, коргоп, колдоп туруусу. Мындайча айтканда, Алла Тааланын кечирими, тынчтык, жакшы жашоо уроологону мунун ичине кирип кетет. Тынчтык болсо баардыгы жакшы болот. Инсан кандай абалда болбосун, ал кемчилик кетирүүчү, ошол себептен жаңылып жазуучу, ошол себептен Алла Тааладан кечирим сурап калышыбыз керек. Ушул айда баардык күнөөлөрдөн арылып, даражабыз бийиктеп, максаттарды бийик коюп, үй бүлөгө, мекенге, иманга, ошонун динибиздин кадырына жетүү насип кылсын. Бул жерде устазыбыз, чоң ата устазыбыз Абдулла Сиражуддин Хусейни рахимахулла айтып атат. Мына ушул кадыр түн кечесинде көбүрөөк дуа кылып калыш керек. Дуа кылганда өзүбүзгө эле чектебестен жалпы дүйнө жүзүнө, жалпы адамзаты Алланы таанып, эки дүйнө бактылуу болууларын, андан сырткары өзүнө, жалпы дүйнө жүзүнө дуа кылгандан кийин ошол мусулман өлкөлөрүнөн Кыргызстан мекенине дуа кылуу, өзүнө эле чектеп койбостон келечек урпактарына чейин жакшылыкты суроо керек. Курани Каримди көбүрөөк окуу, Алланын сөзүн. Жана башка ошол мустахаб, жакшы көрүлгөн дуалар бар, ошолорду кылуу. Түнкүсүн дуа кылуу, тахажжуд дуаларын кылуу, муктаждык дуасын кылуу дегендей. Өзгөчө мусулмандардын башына түшкөн оор көйгөйлөргө жакшылыкты сурап, амандыкты, тынчтыкты сурап дуа кылуу дейт. Мына ушул Кудайга жакын, Кудайды жакшы тааныган, Кудайдан корккон адамдардын белгиси ушул. Адамдарга, жалпы өзгөлөргө да жакшы дуаларды кылып кетүүлөрү дейт. Аллах Таалам ушул акыркы күндөрүнү, кадыр түнгө туш келип калса, ошол кадыр түндү жакшы тозу ибадат менен, анан Рамазандын акыркы күндөрүн жакшынакай ибадат менен коштоп өткөрүүнү Кудайым насип кылсын. Дүйнөдө, анын ичинде элибизде, жерибизде тынчтык болсун.